Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакта маанайыңар кандай? Анда маанайыңар жакшы болсо сабакты баштадык. Бүгүнкү тема үн толкундары, үндүн таралуусу. Сабактын максаты үн толкуну жөнүндө жалпы маалымат аласыңар. Үндү мүнөздөөгүчү чоңдуктар менен таанышасыңар. Үндүн ылдамдыгы, жыштыгы, үндүн тону, катуулугу, тембири, өз оюңарды эркин айтууга тарбияланасыңар. Өтүлгөн теманы кайталоо. Балдар, өткөн сабакта өткөн темабыз толкун деген теманы өткөнбүз. Толкун деген эмне? Термелүүлөрдүн мейкиндикте таралышын айтабыз. Азаматсыңар. Толкун узундугу деп эмнени айтабыз? Бирдей фазада термелүүчү эң жакынкы чекиттердин арасындагы аралыкты айтабыз жана лямбда тамгасы менен белгилейбиз. Азамат. Толкун ылдамдыгы деп эмнени айтабыз? Толкундун термелүү жыштыгын толкун узундугуна болгон көбөйтүндүсүн айтабыз. Азамат. Толкундун кандай түрлөрү бар? Узатасынан жана туурасынан кеткен толкундар. Анда эмесе балдар, жаңы теманы баштайлы. Адам үн дүйнөсүндө жашайт. Үн бул кулак уккан нерсе. Биз адамдардын үнүн, чымчыктардын сайраганын, музыкалык аспаптардын үнүн, токойдун шуулдаганын, нөсөрдөгү күндүн күркүрөгөнүн угабыз. Иштеп жаткан машиналар, кыймылдагы транспорттор жана башкалар дуулдашат. Үн деген эмне? Ал эмнеден келип чыгат? Бир үн экинчисинен кандайча айырмаланат? Үн кубулуштарын окуп үйрөтүүчү физиканын бөлүгүн акустика деп айтабыз. Акустика гректин акустикос деген сөзүнөн алынган, бизче угуу дегенди билдирет. Үн бул толкун. Кандайдыр бир үндү угуу менен биз аны кайсы булактан чыгып жаткандыгын аныктай алабыз. Бул булакты кароо менен анда кандай нерселер термелерин табабыз. Мисалы, эгерде үн радиодон чыгып жатса, анда мембрана анын айланасында бекитилген жеңил дискка термелет. Эгерде үндү музыкалык аспап чыгарса, анда үндүн булагы болуп термелүүчү кыл, термелүүчү аба мамчасы эсептелет. Үн бизге кандайча жетет? Ал кулак менен үндүн булагын ажыратып туруучу аба аркылуу жете тургандыгы белгилүү. Аба үн өткөрүүчү экенин 1660-жылы англиялык окумуштуу Роберт Бойлдун тажрыйбасы аркылуу далилденген. Үн чөйрөдө гана таралат. Мисалы, үн абада таралат. Абасы жок мейкиндикте үн пайда болбойт. Эгерде саатты айнек идиштин ичине жайланыштырып, андан абаны сордуруп чыгарылса, сааттын үнү угулбай калат. Демек, абасыз мейкиндикте үн таралбайт. Ошентип, абанын бөлүкчөлөрүнүн термелүүсү үндүн пайда болушуна себепчи болот. Аба мейкиндигинде термелүүчү телолор үндүн булагы болуп саналат. Үн экиге бөлүнөт: музыкалык жана чуу. Мисалы, үн чыгарып жаткан камертондун бутактарынын бирине жипке илинген шарчанын термелгендигин байкоого болот. Демек, камертондон чыккан үн анын бутактарынын термелүүлөрүнөн пайда болот. Гармоникалык термелүүчү телолордун пайда болгон үн музыкалык үн деп аталат. Үн жыштыгы үн абада таралуучу толкун болсо, анда абанын бөлүкчөлөрүнүн термелүү кыймылынан келген учурда ар дайым үн пайда болушу керек. Демек, үн белгилүү жыштыкка ээ болот. Чөйрөдө 17 герцтен 20 000 герцке чейинки узатасынан кеткен толкундар үн деп аталат. Чуунун музыкалык үндөн айырмасы, чуу ар кандай амплитудадагы, ар кандай жыштыктагы үндөрдүн жыйындысы. Музыкалык үн эки чоңдук менен мүнөздөлөт: үндүн катуулугу,
Үндүн катуулугу термелүү амплитудасынан көз каранды. Термелүү амплитудасы канчалык чоң мааниге ээ болсо, үндүн катуулугу ошончолук жогорку мааниге ээ болот. Үндүн бийиктиги термелүү жыштыгынан көз каранды болот. Кыздар жогорку жыштыкта үндүн булагы болуп саналса, балдарды төмөнкү жыштыктагы үндүн булагы катары кароого болот. Музыкалык үндүн мисалы болуп, мектеп лабораториясында камертондон чыккан үн саналат. Үн ылдамдыкка ээ. Бардык эле толкун сыяктуу үн толкуну да ылдамдыкка ээ. Башкача айтканда, үндүн ылдамдыгы V барабар лямбда көбөйтүлгөн ню формуласы менен аныкталат. Үндүн таралуусу ар түрдүү чөйрөдө ар башкача болот. Үн абада, суюктукта, телонун ичинде таралат. Бирок ар кандай чөйрөдө ар түрдүү ылдамдык менен таралат. Мисалы, болотто же башкача айтканда катуу нерселерде 4980 метр секунда ылдамдык менен, сууда 1435 метр секунда ылдамдык менен, абада 331 метр секунда ылдамдык менен таралат. Айлана чөйрөдө канча түрдүү добуш бар экендигин ойлонуп көрдүң беле? Жалбырактардын шуудуру, куштардын сайраганы, суулардын шаркыраганы, кыймылдаткычтын дүрүлдөгөнү, дөңгөлөктүн кыйчылдаганы, коңгуроонун шыңгыраганы, кишилердин үнү, баскан добушы, ыдышаяктын калтыраганы жана башка. Табигый музыка элсиз ээн жерде тым-тырс болуп турган учурда адамдын кулагына кандайдыр бир добуштар угула берет. Демек, бардык жерде кандайдыр бир нерсе кыймылдап, термелип турат. Мисалы, мектептеги коңгуроонун шыңгыраганы бардыгыбыз аны жакшы билебиз. Үйдө ыдышаяктардын калтыраганы, тоолорго чыкканда суунун шаркырап аккандары, балдардын ырдаганы, солдаттардын марш менен өткөндөгү үндөр бири-бири менен айырмаланышып турушат. Ошондой эле турмушта музыкалык аспаптардан, мисалы, биз өзүбүздүн ооз комузубуз, кадимки эле комуз, кылы термелүү аба бөлүкчөлөрүнүн, ал эми аба бөлүкчөлөрү бири-бирин түртөт. Кылдын термелиши абага тарап, биз комуз күүсүн угабыз. Ал эми космонавттар айда жердегидей сүйлөшө албайт. Ал түгүл, ал жакта күчтүү жарылуудан да үн чыкпайт. Буга таң калууга болбойт. Анткени айда аба жок болгондуктан үн толкундары таралбайт. Адатта үндүн абадагы ылдамдыгы секундасына болжол менен 330 метрдей. Үн толкундары абада гана эмес, сууда да таралат. Үн сууда абадагыдан 5 эсе тез тарайт. Үн катуу нерсе, мисалы, болот өзөкчө аркылуу андан да тез таралат. Силер география сабагынан карталар менен иштеп жаткан мезгилде эки шаардын ортосундагы аралыкты жакшы билесиңер. Мисалы, Москва менен Ташкенттин аралыгы болжол менен 3000 чакырым. Үн толкундары бул аралыкка аба менен 2,5 саатта, суу менен 1,5 саатта, ал эми болот өзөкчө аркылуу 10 мүнөттө жетет. Балдар, биз ушул бардык нерселерди карап, жогорудагыларды карап, үндүн жыштыгы, үндүн ылдамдыгы, үндүн таралуу узундугу, үн толкунунун узундуктарын карап көрдүк. Мына ушуга карата маселеден да көрөйлү. Мисалы, камертондун термелүү жыштыгы 440 Гц. Камертондун абада жана жезде тарап келе жаткан үн толкунунун узундугун тапкыла. Температура 0 градус. Үндүн ылдамдыгы абада 340 метр секунда, жезде 3400 метр секундага барабар. Демек, бул учурдагы жездеги жана абадагы толкун узундугун таап көрөлү. Биринчи, формула боюнча термелүү мезгилин боюнча толкун узундугу лямбда барабар V көбөйтүлгөн T деген формуланын негизинде таап көрөбүз да.
Анда биринчи абада 0,177 метр узундукка ээ болсо, ал эми жезде 7,7 метр узундукка ээ экендигин көрдүк. Кана балдар, өтүлгөн темалар боюнча эмнени түшүндүк? Кайталап көрөлүчү. Үн деп эмнени айтабыз? Чөйрөдө 17 герцтен 20.000 герцке чейинки узатасынан кеткен толкундар үн деп аталат. Музыкалык үн же чуу деп эмнени айтабыз? Камертондон чыккан үндөр музыкалык, башкача айтканда кулакка жагымдуу болгон үндөр болот. Ал эми чуу дегенибиз ар кандай жыштыктагы жана ар түрдүү амплитудадагы үндөр, башкача айтканда кулакка жагымсыз болгон үндөрдү айтабыз. Үн кандай чоңдуктар менен мүнөздөлөт? Үндүн катуулугу жана бийиктиги. Ар түрдүү чөйрөдө үндүн таралуу ылдамдыктары кандай мааниге ээ болушат? Суюктуктарда, катуу нерселерде, газдарда үндүн таралуу ылдамдыктары ар башкача. Катуу заттарда үндүн таралуу ылдамдыгы чоң экендигин көрдүк. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма. 55 параграфты окуп, аягындагы суроолорго жооп берүү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.